Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандын футболчулары Кытай Тайбэйнин командасын утту. Кыргызстандын футболчулары Кытай Тайбэйнин командасын 2-0 эсеби менен утту. Оюн Гаосюн шаарынын Нандзы стадионунда өткөн. Тайбэйдеги беттештин биринчи таймында 2 жолу айып картасын алган үчүн кыргызстандык футболчу Саид Дацеев оюндан четтетилди. Ал курама командада алгачкы дебютун жасаган. Анткени менен кыргызстандык футболчулар дүйнө чемпионатынын тандоо турунда жеңишке жете алышты. Оюндун экинчи жарымында капитан Валерий Кичин менен Кай Мерк өзгөчөлөнүп эсеп 2-0 эсеби менен аяктаган. Эми кыргызстандык курама команда алар менен кайра 26 мартта Бишкекте эмелдешмекчи. Таластын ынтымагы республикалык турнирдин чемпиону болду. Нооруз майрамына карата өткөн көкбөрү боюнча республикалык турнирде Талас облусунун ынтымак командасы чемпион болду. Турнирдин жогорку лигасында баш байгечү мелдеште ынтымак Оштун Достук командасын 3-2 эсебинде жеңип алган. Буга чейин жарым финалда Достук Мурас командасын эсеп 11-4 менен утса, ынтымак Сары Өзөндү 5-1 эсеби менен жеңип чыккан. Быйылкы оюндар Бишкекте Аккулат майданда өттү. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Садыр Жапаров Аккулат майданынын жаңы курула турган имаратына капсула салды. Садыр Жапаров 21 мартта Аккулат майданынын жаңы курулуп жаткан имаратына капсула салды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жаңат майданда көкбөрү оюндарын көрүү үчүн 10 000 орун, ал эми башкат майданда 20 000 орунду болору айтылды. Ипподромго 200 гектардан ашык жер бөлүнүп берилген. Мамлекет башчысы бул жай кыргызстандыктарды гана эмес, чет элдиктерди да таң калтырып, кызыгуусун арттырган заманбап маданий спорттук жай болоруна ишенерин айтты. Ат майданыбыз спорттук иш-чаралардын борбору гана болбостон, атуулдарыбыздын демине дем, күчүнө күч кошо турган жайга айланат, деди президент. Ат майдандын имараты көп функционалдуу болот. Анын ичинде соода борбору, мейманкана, дүкөн, кафе, ресторан иштери эске алынган. Комплекстин жыл бою иштөөсү үчүн бардык шарттар каралган. Ат оюндарынын көрүүчүлөрүнүн коопсуздугу да эске алынган. Президент жаңы ипподром Бишкектин батыш тарабында жайгашкандыктан масштабдуу иш-чараларды өткөрүүдө шаар тургундарына ыңгайсыздыктар жаралбай турганын айтты. Мурдагы ат майдандын аянты 57 гектар болуп, 3000 кишини гана сыйдыра алчу. 12 000 пара алган деп Свирлов райондук сотунун судьясы кармалды. Бишкек шаарынын Свирлов райондук сотунун судьясы Кадыркулова Алма Камчыбековна 12 000 пара алды деп кармалганын УКМКдан кабарлашты. Кармоо пара талап кылынышы боюнча маалымат ачыкталгандан кийин башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөнү айтылат. Судья жактоочу менен жашыруун сүйлөшүү максатында видео көзөмөл камералары жок жерлерде, тагыраагы өзүнүн дааратканасында жолугушууларды өткөргөндүгү, ал жерде соттук актыларды айыпталуучулардын пайдасына чыгаргандыгы үчүн алардан алган акчалай сыйакыларды өзү ара бөлүштүрүлгөндүгү такталган. Үстүбүздөгү жылдын 21 мартында судья Кадыркулова Алма Камчыбековна соттор кеңешинин чечими менен жана 1 май райондук сотунун токтому менен 20 майга чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди деп айтылат маалыматта. УКМК учурда жогорку соттун жетекчилиги менен биргеликте сот бийлигиндеги коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканын маалымдады. Шайлообек Атазов мандаты алынып, Зулушевдин мыйзамсыз аракети ишке ашты. Арба KG сайты мурдагы элеклүү Шайлообек Атазовдон маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Туркияга барып 1 саат гана ооруканага жатып сүрөткө түшүп коюп эле Райым Матраимовго жолуккан деген кептер желдей тарады. Мунун канчалык чындыгы бар?
Акыркы 6 айда мага абдан көп саясий кысымдар болду. Көп учурда сурактарга түнкүсүн чакырып жатышты. Кээ бирлерин интернеттен да чыгарды. Мен сурактарга барганымды эч кимге айтпадым. 6 ай текшерип эч бир кылмыш табышкан жок, бирок билинбей жүрөккө оор жаракат алдым. Тааныштарымды 1 ай камап кыздарын чыркыратып ыйлатышты, мага көрсөтмө бер деп кыйнашты. Эми болсо ден соолукту чыңдоо үчүн дарылансам андан да саясат жасап жатышат. Баарын Кудайыма койдум. Өлкөбүздө ушундай ушак тараткан бир саясий чөйлөрдүн тобу пайда болду. Алар өз байлыгын коргоп, чындыкты айткан депутаттардан коркушуп, ак жеримден каралап жатышат. Райымбек Матраимов менен жолугуптур деген суроого келсек, мен ал кишини муфтияттын жаңы имараты ачылгандан бери көрө элекмин. Айтканыңызга ынаналы, бирок соңку убакта Райымбек Матраимов менен сүйлөшкөн аудио жазууну божомолдоп жатышат го же чыгарышпайт. Кайсы сүйлөшүүнү айтып жатышканын билбейм, негизи 6 айдан бери ар түрдүү нерсе бар деп коркутуп келатышат. Мелис Мырзахматов менен Оштогу стадионду сатып жиберген деп чыгышты. Кыргыздын желегин желбиреткен намыстуу жигит алып сатууларга аралашканбы же мунун баары жалганбы? Оштогу стадионду сатып жиберди деген жалган. 2009-жылы мага 84 метр жерди дүйнө чемпиону болгонум үчүн белекке беришкен эле. Мамлекетке рахмат деп шерденип сүйүнүп жүргөм, себеби ал жерде шаардык кеңештин депутаттары шаар мэри жалпы жыйында талкуулап анан беришкен. Кийин ал жерден жол өтөөрүн айтышып 2015-жылы кайра мамлекетке алышып башка жерден берүүнү убадалашкан. Ошол бойдон жер берилген жок. Чынында ал жерге мен эч нерсе кылбадым. Ошол эле бойдон жатат. 15 жыл өткөндө таап чыккан жаңылык ошол экен. Бул иш кимдин буйругу менен жасалып жатканын да билем. Абийирлерине койдум. Мен 2 жолу шаардык кеңешке депутат болдум. Бирок 1 гектар жер алып же саткан эмесмин. Кудайга шүгүр тазамын. Анда эмнеге сиз белекке берилген жер сатылып кеткендей сүрөттөлүп жатат? Ал 1 гектар жерди мурунку мэрлер саткан экен. Жакында алар ресторан, кафе салып алгандарды бузушуптур. Ошолорду айтканча мага белекке берилген жерди да айтып, мени кошо жаман көрсөтүүнүн айласын кылып жатышат. Мандатыңыз сиздин катышууңуз жок эле алынып салынды. Буга кандай комментарий бересиз? Мандатка менин катышым жок, саясий заказ менен алынды. Муну менен башкы прокурор Зулушевдин 2 жылдан берки мыйзамсыз аракет ишке ашты. Ал мага Төлөйкөндөн депутаттыкка койгондо да буттосу өткөргөн эмес. Мандат бул элдин аманаты болчу. Эми кыямат күнү эл аманатын Зулушевден сурашат. Курманкулга да Кудай бар деп жүрүшөт көп адамдар. Мен элдин уулумун, эл арасында жүрө берем. Мандат бул элдин мага болгон сый урматы. Сизди каралар менен да байланышы бар деген дооматтар коюлуп жатат. Буга кандай жооп бересиз? Эч кандай байланышым жок, себеби мен таза спортчу катары өмүр сүрүп жатам. Баса Райымбек Матраимов сиз аркылуу каражат бердирип, кемпир-абадчылардын жакындары жерлерде митинг уюштурдубу? Желдей тараган бул сөздүн канчалык деңгээлинде чындыгы бар? Матраимов митинг уюштуруп жатат деген менде эч кандай аргумент жок. Башкы прокурор кемпир-абад ишинде алар кандай кылмыш кылганын далилдеп берсе жакшы болмок. 2 жылдан бери ачык сот болбой жатат деп туугандары сагынып митингке өз демилгелери менен чыкканын айтышты го интернетте. Ушундай болбош үчүн 1 ай мурун жогорку кеңештин трибунасына чыгып кемпир-абад боюнча отургандардын ишин сот ачык карап, комиссия баа берип койсун деп сүйлөгөнүмдө баары мени жаман көрүштү эле го. Президентке, Ташиевке жамандашып, алардын иши митингдер менен коштолбосун үчүн ал маселе парламентте талкууланып, тиешелүү органдар баа берип турушу керек болчу. Ошондо президентке сөз тиймек эмес. Бул жерде прокуратура жана сот органдары кесипкөйлүүлүк менен иштеши керек. Митингке чыккандарды алгаржылап жатат. Бул демитип баштаптыр дебей деп маек куруп берген Арыба Кейжи сайтына мурдак эле күлүү Шайлообек Атазов. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок.
ушу кысылсын сакайып балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул капталы ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, туктай албайт. Бул дагы ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Оштун автопаркы оор техника, жеңил автоунаа жана автобустар менен толукталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарынын мэриясына оор техникалардын, жеңил унаалардын жана автобустардын ачык тапшырды. Бул тууралуу өкмөт кабарлады. Маалыматка ылайык, мэриянын жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигине берилген 100 автобус кыргыз-өзбек өнүктүрүү фонду аркылуу сатып алынган. Ош шаарында коомдук транспорт жетишсиз болуп келген. Жаңы алынган автобустар маселени жөнгө салууга өлгө түзөт. Автобустар 25 орунга ылайыкталып, 56 адамды батыра алат деп жазылган маалыматта. Ал эми оор техника шаардын ички жолдорун жакшыртуу максатында берилген. Мындан тышкары жол кыймылын көзөмөлдөө жана жол коопсуздугун сактоо максатында жеңил унаалар Ош мэриясына ыйгарылган. Бул ирет Ош шаарынын Борбордук аянтындагы Нооруз майрамына Акылбек Жапаров катышып, андан ары шаарды кыдырган. Дмитрий Бивал ысык көлгө машыгууга келди. Бокс боюнча дүйнө чемпиону Дмитрий Бивал кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу Чолпон Ата шаарынын мэриясы билдирди. Маалыматта Бивал машыктыруучу менен ысык көлгө машыгууга келгени айтылган. Бивал Кыргызстан, анын ичинде ысык көл жүрөгүнө жакын экенин билдирип, жалпы элди Нооруз майрамы менен куттуктады деп билдирди мэриядан. Ошондой эле Чолпон Ата шаарынын мэри спортчу менен жолугуп, шаардын символикасын белек кылган. Биз жаңы турга старт бердик, 4-чү турубузга. Ушул машиналарга 500 сомдон билет ала бересиздер. Алдыңкы главный оюндан тааныштырып келейинчи. Бул оюнда өзгөчө, дискалары өзүнчө эле бир башкача. Ушул машинабыз главный туугандар. Жылы 97, 2-4 объемдуу, автомат, бензин. Общий мактай турган машина, видеодон көрүңүздөр, баа бересиздер. 500 сомго билет аласыздар, ойнойсуздар, утасыздар туугандар. Экинчи машинабыз кара Nexia, биринчи оюндагыдай светти, кара Nexia 2010 жылгы. Бул дагы таза, сонун. Экрандагы номерлерге байланышасыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Чөткү. Эки матизибиз окшошкон, экөө тең 2008. Экөө тең жашы тең, вишня свет, голубой свет. 500 сом ушул машиналарды билет алып ойноп утсаңыздар болот туугандар. Билет алыш үчүн кандай? Биз описанияга номер жазып койдук. +7925 906 2704 кылсаңыздар ушул номерде WhatsApp бар туугандар. Ушул WhatsAppка любой суроо бересиздер, жооп беребиз. Экранда көрсөтүлгөн М-банк акча саласыздар, ай жакында деп чыгат. WhatsAppка момент чек жөнөтөсүздөр. Жарым сааттан ашпасын туугандар. Билетиңиздер сразу барат. Каналга катталып бир-бирден билет алыңыздар. 4 машинадан тышкары бул оюнда 4 телефон бар туугандар. 128 памятте Samsung A15 деген телефонубуз. Samsung A15 4 телефон 128 памятте туугандар. 4 телефон 4 машина 120 штук 1000 сомдон пулубуз бар. 128 приз болот. Бул оюнда 3100 билет ойнолот туугандар. 3100 билет ойнолот. 4 машинаны 4 адам утасыздар, 4 адам телефон утасыздар туугандар. Шашылыңыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Кыргызстан менен Казакстан союздук мамилени кеңейтүү боюнча келишим түзөт. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Маалымат караганда буйруктун долбоору Открытые НПА сайтына жарыяланган. Документке ылайык Астана менен Бишкек бири-бирине зыян келтире турган биримдик блокторго катышпоо милдетин алышмакчы. Ошондой эле коопсуздукка коркунуч жараткан үчүнчү жактар менен кызматташуу же башка иш-аракеттерден да карманышат. Башка мамлекеттерден куралдуу кол салуу коркунучу жарала турган болсо, Кыргызстан менен Казакстан кечиктирбестен бири-бири менен кеңешет. Бул келишим БУ уставынын 102-беренесине ылайык Бириккен Улуттар уюмунун катчылыгында катталат деп айтылат кабарда. Документке кол качан коюлары азырынча белгисиз. Чек арада табылган 2 тоннель Өзбекстандын коопсуздук кызматы эмне дейт? Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы Кыргыз-Өзбек чек арасында табылган жашуун 2 тоннель тууралуу маалымат таратты. Бул тууралуу өзбекстандык басылмалар жазышты. Белгилүү болгондой, тоннелдер Өзбекстандын Ханабад шаары менен Кыргызстандын Бегабад айылын байланыштырып турган. Алар аркылуу эки өлкөнүн жарандары
Аткезчи жүк ташып турган эки тоннелдин тең тереңдиги дээрлик 20 метрге жетип, туурасы 70-80 см жана бийиктиги 170-180 см түзөт. Алгач Өзбекстандын атайын кызматы тоннель менен Канабатка өткөн Кыргызстандын жаранын кармаган. Ал тоннель аркылуу ташып өткөн 16 капка салынган 8 уюлдук телефон менен колго түшүрүлгөн. Ал кайра Кыргызстанга салмагы 1 кг 745 грамдагы түзгөн алтын куймаларды жана зер буюмдарды алып кетмек. Андан кийин кыргызстандык жарандар өнөктөрү Анжиян шаарында аныкталып, аларга таандык 10 дарек боюнча тинтүү жүргүзүлгөн. Ал жактан тоннель аркылуу ташылып өткөн уюлдук телефондор, планшеттер, ноутбуктар жана аларга керектүү аксессуарлар табылып алынган. Бул топтон жалпы ар кайсы үлгүдөгү 3813 уюлдук телефон, 50 планшет, 97 ноутбук, 1000ден ашык аксессуар, ошондой эле 1 кг 745 грамм алтын жана зер буюмдар алынган. Алдын ала эсеп боюнча алардын баасы 11 миллиард сумга, 79 миллион 38 миң сомго жетет. Учурда аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстандын УКМКсы менен Жалал Абадтын милициясы Сузактын Бегабат айылында аткезчи жүк ташуу үчүн казылган 2 тоннель табылганын билдирген. УКМК тоннель 19 мартта, милиция 20 мартта табылганын кабарлаган.